Райымбек Матраимов өзі чет өлкөдө качып жүрөт. Анын Кыргызстандагы $80 миллион тете мүлкү арестке коюлду. Райымбек Матраимов бажыга 1997 жылы Катардагы инспектор болуп орношкондо эл катары эле жашаган. Матраимовду бажы кызматынын мурдагы башчысы убагында Акаевдин капчыгы аталган Муратбек Малабаев алып келген. Жээнбековдо суранган деле муну коюп бердим. Эке $400 миң алып алып, башканы койдуңар. Атамбаевдин доорунда Матраимов карьерасындагы эң жогорку кызматка келет. Сиздин командаңызга кошулганыма чейин жөн гана Райымбек болсом, кийин эле сиз Райым Миллионатка кондурдуңуз. Атамбаевдин президенттик мөөнөтү аяктап жатканда Матраимов менен мамилеси бузулат. Атүгүл кызматын тапшырарга 1 күн калганда Матраимовду Сапар Исаковдун буйругу менен иштен алат. Андан кийин 8 жыл жакшы болуп, анан мен кызматка келгенде жаман болуп калат аларга. Райым ата фондунун келечекте Райым атада фонду болот. Матраимов Мекеним Кыргызстан партиясын парламенттик шайлоого катыштырат. Шайлоого катышкан атсаң, анда тиги жогору жактын батасын алдыңбы десем, ооба, мен президенттин батасын алдым деди. Ал кезде Сооронбай Жээнбеков болчу дейм. Транзит сигарет эле Белоруссиядан ар бир машинаны 150 миңден жапканда $7 миллион bir күндө табат. Agar çende dokumentini bersen, sen bunu diken ikinci seriyasını yani dokument verip çıkarsan, erkekti seni öldürgüzemiz dedi. Райым Матраимов дегенде бардыгы тизилеп калышкан. Райым Матраимовдун үнүн укканда бардыгы чурка бара турган болуп калышкан. Али Токтокунов баштаган иликтөөчү журналисттер жана бир нече редакция, алар Азаттык, Осерпи, Клоп, Райымбек Матраимовдун мүлкүн иликтегенден кийин Жек жолу менен Ибраимов көчөлөрүнүн кесилишинде Элдорадо соода борборундагы таап чыгышкан. Ошол кезде иликтөөчү журналисттер бул соода борбору Райымбек Матраимовго караштуу экенин фактылар менен далилдеп көрсөткөнүнө карабастан, Матраимовдор муну караманча четке кагышкан. Бирок ошого карабастан Райымбек Матраимов коррупция беренеси боюнча соттолуп, сотто 2 миллиард сом төлөп берүүгө милдеттендирилгенде, дал ушул Элдорадо соода борбору жайгашкан имаратты меники деп мамлекетке өткөрүп берген. 2021 жылдан баштап бул имаратта калкты тейлөө жана ишкерлерди тейлөө борбору иштеп келет. Ушул күнгө чейин миңдеген адам келип, бул жактан көлүк, паспорт, салык төлөп патенттерди алып кетип жатышат. Башкача айтканда, элге бул имараттын пайдасы жакшы эле тийип жатат. Жакында эле Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Матраимов өзүнүн байлыктарын мамлекеттен уурдап жыйнаганын билдирип, жакын арада анын $80 миллион мүлкү мамлекетке өтөөрүн жарыя кылды. Медиа хаб алдыда Матраимовдорго караштуу кайсы жер тилкелер, хан сарайлар, бизнестер жана коммерциялык жайлар мамлекетке өтөөрүн ачыктайт. Биз менен калыңыз, экранга жакыныраак келип, жакшы жайгаша берсеңиз болот. Анткени тизме узун. Аты жөнүм Элвира Султанмурат кызы. Саламатсызбы? Өмүр бою мамлекеттик кызматта иштеген Матраимовдордун эң көп алган айлыгы 70 миң сомдон ашкан эмес. Мынча байлык мамлекеттик кызматта иштеген расмий бизнеси жок Матраимовдордун декларацияларынан да таба албайсыз. Элди тоногону аз келгенсип, Матраимовдордун кланы мыйзамсыз киришиге саясий таасирин бекемдеп, Кыргызстанды мына биз башкарабыз деп калышкан. Журналисттик иликтөөлөрдүн негизинде Матраимов коррупция боюнча соттолуп, казынага уурдалган 2 миллиард сомду кайтарганы менен бажыда Матраимовдун коррупциялык схемасы дале иштеп жатканы айтылып жүргөн. Убакыт өтүп Матраимовдордун бажыдагы ондогон адамы иштен айдалды. Райымбек Матраимов бажыга 1997 жылы Катардагы инспектор болуп орношкондо эл катары эле жашаган. Бир туугандар Оштогу Зайнабидин районунда советтик доордо салынган аянты 60 чарчы метрден ашпаган батирлерде турушкан. Мына ошолор да арестке коюлду. Матраимовдор 2005 жылдан тартып чоң кызматтык секирик жасаган. Райымбек Матраимов Ош бажысынын жетекчи орун басарлыгына дайындалса, 2006 жылы Искендер Матраимов кадр кызматынын түштүктөгү өкүлчүлүгүнүн башкара баштайт. Матраимовдор жашаган турак жайлар да ушул убакыттан тартып өзгөрүп, престиждүү райондорго көчө баштайт. Оштун борборундагы Актура дарыясынын боюндагы 10 соттук жерге үй-бүлөнүн алгачкы хан сарайы курулат. Үйдүн бүгүнкү күндөгү базар баасы $500 миллион ашат. Сары хан сарайда мамлекетке өтүп жатат. 2009 жылдан тарта Матраимовдор Бишкектен мүлк сатып ала баштайт. Анын дээрлик көпчүлүгү апасына катталат.
Эркиндик бульварындагы тажылуу үйдө Райымбек Матраимовдун 280 чарчы метрлик пентхаусы бар. Анын 2 жыл мурдагы баасы $200,000 кем эмес эле. Андан бери Бишкекте үйлөрдүн баасы эселеп кымбаттады. Матраимов шаардын четинен дагы мүлк алган. Бишкектин чек жакасындагы байлар жашаган Аларча VIP шарчасындагы 2400 чарчы метрлик хан сарайы бар. Ал 58 сотук жерде салынган. Башкача айтканда, Матраимовдордун коросу Бишкектеги эң кымбат. Бул шарчадагы королордун эң чоңу. Биз интернетте бул VIP шарчасында сатылып жаткан үйлөрдү таптык. Мисалы, бул 8 сотук жери менен үй $600,000 сатылып жатат. А Матраимовдун вилласы мындайдан 7 барабар болуп жатпайбы? Аны 7ге көбөйткөндө $4 миллион ашык акча болуп жатат. Эгер Матраимов биз жогоруда айткан айлыгына гана жашаганда, болгондо дагы анын 1 сомундагы коротпой чогултканда дагы мындай жер тилкесин 5484 жылда гана сатып ала алмак. Анан дагы бул катардагы эле особняк эмес. Буга чейин журналисттердин колуна тийген сүрөт, видеолордон үйдүн ичи алтын жалатылган декор менен кооздолгону, сыртында фонтан, эстеликтер, спортзал бар экенин көрүүгө болот. Ошондой эле Бишкекте Матраимовдордун Акунбаев, Манас көчөлөрүндө жана Асанбай Кичи районунда кымбат баалуу батирлери бар. Пентхаус, Аларчадагы вилла жана апартаменттер дагы конфискацияланды. Андан сырткары мамлекетке Матраимовдор атасынын урматына курган Кара Суудагы Исмаил Ата мечити да өтүп жатат. Ош шаарында да Матраимовдор кыйла байлык жыйнаган. Матраимовдордун Эрем спорттук клубуна, шаардагы жер тилкелерине, народный дүкөндөрүнө, Оштогу Резиденция районундагы хан сарайларына жана коммерциялык жайларына да арест коюлду. Бишкектеги Матраимовдун ири активдеринин бири Киев Тыныстанов көчөлөрүнүн кесилишинде курулган Байташ Тауэр. Документтерде ал чет өлкөлүктөргө катталганы менен турак жай комплекс Матраимовдун акчасына салынганы айтылууда. Медиахабтын өздүк булактары бул үйдөгү Матраимовго тиешелүү коммерциялык жайларга арест коюлуп жатканын билдиришти. Ал эми бул имарат УКМКга өтө элек. Ош шаарындагы Динамо спорт клубуна жанаша жайгашкан жер менен коммерциялык жайды Матраимовдор Максут Ахметовго каттаган. Ал Матраимовдордун кол алдында иштеген адамдардын бири. Ахметов 2020 жылы 6 октябрда Тилек Матраимов менен Өзбекстанга кошо качкан жана кармалганы белгилүү. Бул объект Ахметовго 2017 жылы катталган. Жалпы биздин тизмедеги объектилердин 20-сына үстүбүздөгү жылдын 19 январында УКМКнын өтүнүчү менен арест коюлду. Ал эми Матраимовдордун Ысык көлдөгү коттеджи мамлекетке өтүп өтпөгөнүн ачык булактардан тактай алган жокпуз. Криминалды түп тамыры менен жок кылыш керек. Бул деле биздин талабы болгон. Биз деле мисалы үчүн ошол октябрь учурунда криминалга каршы бийликте криминал болбосун, ОПГ болбосун деп кайра-кайра чыгып жүргөнбүз, туурабы? И азыр болсо Канчыбек Ташиев дагы аягына чейин ошо Матраимовдун бүт мындай бийлигин, байлыгын жок кылмайынча бир сигнал жетпейт да. Шунун дагы аягына чейин чыгыш керек. Матраимов байлыгын чет өлкөдө да жашырууга аракет кылган. Буга чейин журналисттер Райымбек Матраимов Дубайда Аль-Фаттан аттуу элиталык турак жайда пентхаус сатып алганын далилдеген. Үй деңиздин жээгинде Джумейра пляжына жакын жайгашкан. Журналисттердин 2020 жылкы иликтөөсүнүн эсебинде анын баасы $1 миллион кем эмес турат. Андан бери баалар кыйла өскөн. Анан дагы Матраимов кытайлык өнөктөшү Хабибулла Абдыкадыр менен чогуу Дубайда курулушка инвестиция салышкан. 2020 жылы журналисттер Матраимовдун Дубайдагы $12,5 миллион мүлкүн табышкан. Андан бери дагы канча капиталын четке чыгарып кетти, азырынча белгисиз. Матраимовдор Кара Суудагы Авто Экспресс Инвест, Канттагы Юнилаб терминалдарынын дагы ээси. Кытайдан жүк тартып келген унаалар дал ушул терминал аркылуу өтүп турушкан. Бир машиненин кирип чыккан эле $3,000 кем эмес. Күнүнө жүздөгөн жүк унаасы кирип чыкканда эле эбегейсиз киреше терминалдан түшүп турганын эсептөөгө болот. Өзү бажы кызматында иштеп турган учурда бажы терминалында ээлик кылуусу кызмат абалынан кыянат пайдалууга жатат. Андан тышкары Матраимовго тиешелүү жүк ташыган компаниялар дагы болгон. Алар ушул күнгө чейин иштеп жатат. Болгону алардын ээлери өзгөргөн болушу мүмкүн. Матраимовдун чет өлкөдөгү байлыктары, терминалдары, логистикалык компаниялары дагы мамлекетке кайтарылабы? Аны убакыт көрсөтөт. Матраимов бажыда 20 жыл иштегени менен элге чыгып эч качан сүйлөгөн эмес. Журналисттерге да интервью берген эмес. Ал дайыма көмүскөдө жүрчү. Матраимовду бажы кызматынын мурдагы башчысы убагында Акаевдин капчыгы аталган Муратбек Малабаев алып келген.
Азаттыктын ишенимдүү булактары Матраимов бажыга келгенге чейин Малабаевдин шопуру болгон деп айтышкан. 1997 жыл 26 жаштагы Райымбек Матраимов бажы кызматынын Ош башкармалыгынын аткезчилик менен күрөшүү бөлүмүнө инспектор болуп ишке кирет. 7 жылдан соң бажынын Ош башкармалыгынын жеке курам менен иштөө бөлүмүнүн башкарат. Андан ары Матраимов жетекчилик кызматтан түшпөйт. 2005 жылы Ош бажысынын жетекчисинин орун басары дагы 2 жылдан кийин башчысы болот. 2010 жылы апрель революциясынан кийин Матраимов облустун ошол кездеги губернатору Сооронбай Жээнбековдун буйругу менен кызматынан алынат. Ошондо убактылуу өкмөт өкүлдөрү Алмазбек Атамбаев менен Азимбек Бекназаровдун телефон сүйлөшүүсү тарайт. Анда Бекназаров Атамбаевди кеминде $400 000 пара алгансың деп айыптайт. Кийин сөз Матраимов тууралуу болгону ачыкталат. Мен түшүндүм силердин кемекениңизди. Эми эки тамыр үчүн эки тамыр деген эмес, оттак. Ояктан тиги Жээнбековдо суранган деле муну коюп бердим. Эке $400 000 алып алыптыр, башканы койдуңар. Кимди койдук? Кимди койдуңар? Сооронбай үй алат азыр жерде Ошто. Символдорун койдулар. 2015 жылы Матраимов бажы кызматынын төрага орун басарлыгына дайындалганда Бекназаров Атамбаев менен Матраимов тууралуу сүйлөшкөнүн ырастап берет. Муну революционерлер азыркы Сооронбай губернаторлор муну кууп чыгыптыр таможняданчы. Ордуна башка бир баланы коюптур. Анан алар мага берип атпайбы, муну баланы биз койсок Бишкектен дейт. Бул $700 000 $400 000 берип туруп кайра приказ алып келди. Бул эмне деп Сооронбай ыйлап атат да, Бишкекте эмне кылып атасыңар деп. Анан мен ошону Атамбаев кызмат этип атам деп, биякта Сооронбай ыйлап атат. Мындай болбойт да деп. Ошо боюнча анан иштеп калбады ушул убакка. Сен иштеп адыр биякка зам болуп келиптир. Конечно, акчанын күчү менен да. Мен ал баланы кийин бир көрдүм, мындай кичинекей бойлуу бала экен, бир жерден көрдүм. Анан ал бала өмүр бою эле ошол жанагы кошелек окшоп пул менен иштеп келген бала экен. Бирок Атамбаев пара алган эмесмин деп актанат. Атамбаевдин мен түшүнгөнүм боюнча эки командасы болгон, бирөөсү расмий, бирөөсү бейрасмий. Ошо бейрасмий Илмиянов жетектеген, ал ошол водительдин продукты болуп калган да. Бул мындай бейрасмий өзүнчө күчтүү бир кошелекке айланып калган. Ошол кошелек көп акча деген дайыма бул таасир этет. Көп акча деген дайыма саясатка таасир этет. Эң өкүнүчтүүсү бул коррупциялык акча, арам акча биздин Кыргызстандын саясий тагдырын чечип калган. Атамбаевдин доорунда Матраимов карьерасындагы эң жогорку кызматка келет. Матраимов кызматтан алынганга чейин Казакстан чек арада көзөмөлдү күчөтүп, кыргыз товарлары экспортко чыга албай, жүк ташуучу унаалардын бир канча чакырымга созулган узун кезеги жаралаган. Коңушу өлкө муну аткезчилик менен күрөшүү деп түшүндүргөн. Казакстандын премьер-министри ЕЭПнин жыйынында Кытай менен Кыргызстандын соодасы боюнча экспортту ар башка болуп жатканын айтып, бетке кармаган. Кытай Кыргызстанга экспорт $2,6 миллиард түзгөн деп көрсөтсө, Кыргызстан Кытайдан импорт $900 миллион жетти деп жатат деген. Атамбаев муну мойнуна алган эмес. Маселе Назарбаев менен ЕЭПте дегендей кылып, кыргыз товарлардын сатуунун башка жолдорун караштырууга тапшырма берген. Атамбаевдин президенттик мөөнөтү аяктап жатканда Матраимов менен мамилеси бузулат. Атүгүл кызматын тапшырарга бир күн калганда Матраимовду Сапар Исаковдун буйругу менен иштен алат. 2019 жылы Матраимов коомчулукка алгачкы жолу кайрылуу жасап, Атамбаевдин кызы менен анын кайненежеси ортосундагы унаа токтотуу жайда чыккан чырдан улам иштен алынганын айтып чыккан. Ошондо Райымбек Матраимов Атамбаевке жана анын КСДП партиясына 2010 жылдан бери ар тараптуу көмөк көрсөтүп келгенин жана үй бүлөлүк катышта болгонун ачыктайт. Сиздин командаңызга кошулганыма чейин жөн гана Райымбек болсом, кийин эле сиз Райым Ülөнатка кондурдуңуз. Жеке өзүңүздүн жана жакын кишиңиз Икрам досумдун колдоңуздар аркылуу Бишкекке которулдум. Борбордо да сизди уят кылбай иштедим. Командаңызда эң ишенимдүү адамдарыңыздын бири болуп жүрдүм. 2017 жылдагы президенттик шайлоодо Матраимовдор Сооронбай Жээнбековго иштегени айдан ачык болгон. Кара Суудан Жээнбеков эң көп добуш алган. Кызыгы ал президенттик кызматка кирип жатып, коррупция менен күрөшөм деп убада берген. Eң чоң маселе бул коррупция маселеси. Коррупция маселеси буну айтып, буну токтотпосок, мына эң ишеничин азыр бизге уш кетирип атат. Айрыкча укук коргоо органдар арасында. Коррупция менен күрөшкөн органдар тазалаш керек, тазаланыш керек. Биринчи ошодон башташ керек баардыгыбыздан.
An üçün mına birinci Коопсуздук кеңешинин жыйынын ушудан баштайбыз. Жээнбеков Райымды жоопко тартуу талабына факт бергиле деп күлгөн. Бир эле Райым Матраев эмес, Матраевдин үй-бүлөсү СБК партиясында чын дилеме иштеп берген. СБК партиясында 2011-жылы президент шайлоодо. Кийинки жергиликтүү шайлоодо Ош шаары болобу, Кара Суу болобу, шаар, райондор болобу. Жогорку кеңештин мына 15 жыл шайлоосунда катыштап берген. Мына Искендер Матраимов СБК партиясында азыр мүчөдө. Партия мүчө и депутат да 27-чи болуп кирген. 12-жылы иниси аким болду. Аким болуп, ошодон бери СБК партиясында иштеп келатат да. Андан кийин 8 жыл жакшы болуп, андан мен кызмат келгенде жаман болуп калат аларга. Маштып. Райым Ата фондунун келечекте Райым Атада фонду болот. Бул 2019-жылдын май айы жоон топ чиновниктер Матраимовдордун Кара Сууда өткөргөн волейбол турнирин көргөнү барышкан. Арасында өкмөт жетекчилери, парламенттин төрагасы, депутаттар, экс-чиновниктер бар. Өкмөт менен соттошуп, бажы коррупциялашып кеткен деген айып тагылып жатканда, Райымбек Матраимовду бийлик өкүлдөрү жандай олтурган сүрөт видеолор тарагандан кийин эл каттуу кыжырданат. Кийин Райымбек Матраимовдун сыйына катышкандар ар кайсы шылтоону айтып, актанууга аргасыз болушат. Мына ошол тойдон кыргыз саясатында Матраимовдордун таасири күч экени билинет. Кыргызстандан чыгарылган ошол 100 миллиондордун изи калган бул документтер кыргыз бийлигинин Матраимовдордун байлыгынын сырын ачат. 2019-жылдын май айынын аягында Азаттыкта Али Токтокуновдун Райымбек Матраимов тууралуу иликтөөсү чыгат. Анда 2011-2017 жылдар аралыгында Кыргызстандан бир нече банк аркылуу чет өлкөлөргө 700 миллион доллар чыгарылып кеткени аныкталат. Миллиондордун изи журналисттерди жеке ишкер кытайлык уйгур Айеркен Саймаитиге алып барат. Саймаити журналисттерге акча банк аркылуу гана эмес, накталай курьерлер аркылуу да чыгарылганын айтып, жүздөгөн документтерди берет. Ал документтердин изи Райымбек Матраимовго алып барат. Иликтөөдө Матраимов бажыда коррупциялык схема түзүп, Хабибулла Абдыкадыр аттуу кытайлык ишкердин аткезчилик иштерин калкалап турганы билинет. Бул үчүн Матраимов ири пара алып турган. Анын бир бөлүгүн Саймаити Туркиядан Кыргызстандагы Матраимовдордун фондуна которгону банк документтери аркылуу ырасталган. Мындан тышкары жүк ташыган ишкерлер журналисттерге Матраимов бажыда кантип пара аларын, өздүк жүк ташуучу компаниялар аркылуу бажыны кандайча монополия кылып алганын айтып арызданышкан. Ар бир жүк ташыган машинадан кеминде 500 доллардан 3000 долларга чейин алып турганын айтып беришкен. Кийин сотто Матраимов муну моюнга алып, ошонун негизинде 2 миллиард сом мамлекетке кайтарган. Иликтөө чыккандан кийин Матраимовдун кылмыштуу аракеттерин ачыктаган ишкер Айеркен Саймаити Стамбулда киши колдуу болот. Агар чынында документти берсең, сен бундайкен экинчи сериясын документ берип чыгарсаң, эркекти сени өлтүргүзөбүз дейт. Анын өлүмүн иликтеген депутаттык комиссия түзүлгөнү менен Саймаитини өлтүрүүгө буйрутма бергендер аныкталган эмес. Тескерисинче, УКМК дагы, Фимпол дагы такталбаган маалыматка таянып, журналисттердин иликтөөсүн бурмалоого аракет жасаган. Ошол кезде Фимполицияда жетекчинин ордун басары Эмил Жамгырчиев эле бийлик Матраимовду суудан кургак чыгарган. Саймаити өлтүрүлгөндөн кийин Али Токтокунов баштаган журналисттердин тобу бажыдагы коррупция тууралуу иликтөөлөрдүн сериясын чыгарган. Бажыдагы миллиондор карактоо жана калкалоо, көмүскө акча ташкандардын кербени, Матраимовдун падышачылыгы аттуу бир канча иликтөө чыккан. Жылдары бою нак акча ташыгандардын түйүнү миллиондогон долларды Кыргызстандан чыгарып турган. Көмүскө акча агымдары коррупцияны күчөтүп, мамлекеттик казынага зыян келтирген. Мындан Матраимовдордун үй-бүлөсү болуп көрбөгөндөй байыган. Мамлекеттик кызматта иштеген Матраимовдордун расмий айлыгынын кошкондо дагы мындай байлыктын эсеби чыккан эмес. Журналисттер керек болсо Матраимовдордун Кыргызстандагы жана чет жактагы мүлкүн дагы тизмектеп беришкен. Жээнбековдун бийлиги иликтөөлөргө тиешелүү реакция кылбаганы элди көчөгө чыгарган.
Бишкекте реакция аттуу масштабдуу акциялар өтөт. Миңдеген адамдар бийликтен Матраимовду жоопко тартууну талап кылат. Жээнбеков көрмөксөн билмексен болуп коет. Матраимовдор болсо бийликтен калкалоону сезип, иликтөөчү журналисттерди сотко берип, саясатка ачык эле аралаша башташат. 2020 жылдагы парламенттик шайлоодо Матраимовдордун дымагы өлкөнү башкарам деген амбициясы билинген Матраимов Мекеним Кыргызстан партиясын парламенттик шайлоого катыштырат. Мекеним Кыргызстан мамлекетти алдыга сүрөгөн партия. Бирок шайлоого чейин Матраимовдордун кол алдында иштеген Ош бажысынын мурдагы кызматкери Эмилбек Кимсанов Райымбек Матраимов Али Токтокуновду өлүүбү тирүүбү алып келесиңер деп буйрук бергенин ачыктаган. Моундай заданияларды берет мага. Мага окшогон Али Токтокуновдун бүгүнкү күндө адрестерин тауып, мага тауып келесиңер, Прагадан тирүү өлүкпү мага алып келесиңер деп ушундай буйруктарды берет. Али Токтокуновдун бүгүнкү күндөгү даныйлары Прагадан табасыңар деп. Кимсанов Матраимов бажыдагы аткезчиликтен күнүнө 7 миллион доллар таап турганын билдирген. Бир күндө 20-30 жок дегенде 20 көбүндө 50-60 машина транзит сигарет эле Белоруссиядан ар бир машинаны 150 миңден жапканда 7 миллион доллар бир күндө табат. Мен эмне өзүм айтам, достукта иштеп жүргөндө айына 500 миң долларга чейин алып келет элем айткан адамдарына. Ошодон 20 миң доллар берип коет, ошо 10 бала бөлүп алгыла деп. Калганы мунуку. Кимсановдун билдирүүлөрү текшерилген эмес. Тескерисинче, Санкт-Петербургда качып жүргөн жеринен Кыргызстанга алып келип, башка эле иш боюнча СИЗОдо кармашкан. Ошого карабастан Райымбек Матраимовдун партиясын бир топ белгилүү саясатчылар, экс-депутаттар айланчыктап, аны менен партиядагы тизмени соодалашкан. Райымдын партиясы шайлоого эң көп акча чачкан. Мекеним Кыргызстандын баннерлери ар бир айылга иленип, шайлоо кампаниясында миңдеген адам иштеген. 2020 жылдагы шайлоо тарыхта эң ыплас бойдон калды. Оңбогондой добуш сатып алуу, административдик ресурс колдонуу болгондуктан элдин талабы менен 2020 жылкы шайлоо жокко чыккан. Ага уда октябрь окуялары болуп, бийлик алмашкан. 2019 жылы таанышып калдык. Мен ал кезде республика сайтында бир немен алып барчу элем подкастты. Анан ошол жерден чакырып, Асердин изилдөөлөрдөн кийин өзүм чакырып сүйлөшөйүн, интервью кылайын деп анан Элнур Алканова аркылуу сүйлөшүп берчи келсин десем баш тартып койду. Бирок кийин 19-жылы өзү демилге кылып мени чакырды да, апрелде чакырып анан сунуш кылды. Мен ушинтип шайлоого даярданып атам, партиялар түзүп атам. Бир эмес бир нече партия менен шайлоого барам. Сиз ошо мен партияма катышып бербейсизби, шайлоого катышып бербейсизби, талапкер катары бүт компаниясын баарын каржылап берем деп ушундай сунуш кылды. Бирок мен ал сунуштан баш тартып койдум. Шайлоого катышкан атсаң, анда тиги жогору жактын батасын алдыңбы десем, ооба, мен президенттин батасын алдым деди. Ал кезде Сооронбай Жээнбеков болчу дейм, баягы айтылып калат го, батасын алмайынча, добро бермейинче шайлоого катышса болбойт депчи. Ооба, мен батасын алдым. Бир эмес бир нече партияны чыгарам деди. Кайсы партияга мен чыгасыңар десем, бир эмес бир нече партияны чыгарам деди. Мен ичимен ойлоп койдум, бул жогорку кеңеште басып алган атыптыр деп койдум да. Ошо шайлоо коррупциясын аябай өркүндөтүп жиберишти дейм. Ага чейин деле бар болчу, бирок именно ошол шайлоодо, 20-жылдагы шайлоодо шайлоо коррупциясы бир добуштун баасы болбогондой өстү да. Садыр Жапаров түрмөдөн чыгып эле өкмөт үйүнүн алдында элге кайрылуу жасаганда мындай деген. Райым миллион камалат. Мен азыр толук кандуу ишке киреше элекмин. Киришкенден кийин камалат. Кийин Матраимов чын эле суракка чакырылып кармалган. Сотто бажыда коррупциялык схема түзгөнүн мойнуна алып, тергөө менен кызматташууга барганы үчүн 2 миллиард сом казынага төлөп берип, жазадан кутулган. Бирок иликтөөчү журналисттердин тапкан фактылары Матраимов мындан дагы көп акча урдаганын далилдеген эле. Матраимов менен кошо түштүк батыш жана түндүк чыгыш бажыларынын мурдагы башчылары Нурлан Ражабалиев жана Абдывахап Боронбаев соттолгон. Бири 8, бири 12 миллион сом төлөп боштондукка чыккан. Матраимовду бийликтин алмашуу дагы токтоткон эмес. Ал 2021 жылдагы кайра шайлоодо адамдарын жогорку кеңешке партия менен эмес эле бир мандаттуу округтан дагы алып келген. Жада калса, бажыда коррупция кылганын мойнундаган Ражабалиев менен Боронбаев дагы мандат алышкан. Оор берене менен соттолгон адамдар кантип талапкер болгону ал өзүнчө маселе. Матраимовдун агасы Искендер Матраимов, бизнес өнөктөшү Алишер Козуев, жакын колдоочулары Шайлебек Атазов, Надира Нарматова, Мейкенбек Абдалиев дагы депутат болуп келишкен. Матраимовдун өзү коррупционер
болгонуна карабастан жогорку кызматтагылардын тойлоруна, жакшылыктарына катышып, сыйлуу конок болуп жүрдү. Бишкекте муфтиятка жаңы имарат менен мечит куруп берип, ачылыш аземине катышты. Муфтийдин колунан сыйлык алды. Белгилүү блогерлер, ырчылар Матраимов менен сыймыктана сүрөткө түшүп, элге таратышты. Бажыдагы коррупция, Матраимовдордун таасири, сансыз жыйнаган байлыгы, декларацияга төп келбеген мүлкү тууралуу иликтөөлөр чыккандан 4 жыл өткөндөн кийин гана бийлик Матраимов 20 жыл бажыда иштесе, мамлекеттен уурдап байлык топтогонун мойнуна алды. Азыр УКМК убагында эбегейсиз таасири бар Матраимовдордун кланы менен кызуу күрөш жүрүп жатканын жарыялап жатат. Алар менен байланышы бар бажычылар, чиновниктер кызматтан алынып жатат. Мурун Матраимов менен жеке мамилеси бар сыймыктангандар азыр актанып, байланышын танып жатышат. Коррупция боюнча классический пример. Вот Раим Матраимов. Раим Матраимов дегенде бардыгы тизилеп калышкан. Раим Матраимовдун үнүн укканда бардыгы чурка бара турган болуп калышкан. Так. Ал каяктан байыды? Кайсы бизнести кылып байыды? Эмне иш кылып байыды? Анын бардыгын мамлекеттен ондогон жылдар уурдап жүрүп байыды. Мамлекетти уурдап канын сору байышты ушулар. Эми андай болбойт. Матраимов өзү качып жүргөндө иниси Тилек Матраимов Ош газ ишканасынын директорунун ордун басары кызматтан алынды. Ал эми муфтий Замир Ракиев отставкага кетүүгө аргасыз болду. Убагында Матраимовго чаң жугузбаган финполчу Эмил Жамгырчиев мандатынан ажырап, соттолуу алдында турат. Эми Матраимовдун кол алдында иштеп, анын уурдалган акчаларын бизнеске салып, адалдоого жардам бергендердин жоопкерчилигичи эмне болот? Бул боюнча оюңуз кандай? Иликтөөгө пикириңизди билдириңиз, видеону таратыңыз. Көрүшкөнчө.